Урматтуу достор, мен азыр түз эфирдемин. Көз карандысыз журналист Алтын Арыстанбековамын. 2 күндөн бери мага телефон чалып, ушул кел эле кел, сенден башка эч кимге ишенбейм деп чалганынан азыр ошол көз жашы тыйылбаган эненин үйүнө келдим. Сиздер колдон келсе, ушул менин эфиримди таратып коюңуздар. Жетекчиликке, биздин бийликтеги чоң жетекчилерге жетсин. Себеби дегенде жетпесе болбойт, анткени зордук зомбулук боюнча канчадаган зөөкүр аталар камалса дагы, соттолсо дагы, ошону көрүп билсе дагы, ошол зордук зомбулукту токтотпогон акмак аталар бар экен. Өз кызын зордуктады деп, эч кимге ишенбейм, келиңиз деп мени чакырганда мен келдим. Колдон келишинче таратып коюңуздар. Анан баягы юридикалык жактан мен айып кызды көрсөтпөйм. Эне дагы тиги элдин алдында башын көтөрүп басыш үчүн мен энени дагы көрсөтпөйм. Үйдүн ичинде кирип отурабыз, интервью аламын, бар жоктун баарын айтып берет. Анан сиздер болсо мага жардам кылып, ушул эненин көз жашы тыйылып, эне кызын өзүн коопсуздугун, кызынын коопсуздугун камсыз кыла тургандай акыбалга жетиш үчүн биз себепчи бололу. Сиздерден сураныч, ошону бөлүшүп таратышып коюңуздар. Кандайсыз эже? Жакшысызбы? Айдай, кандайсың? Жакшысыңбы? Коркпо. Кире бергиле. Бекитип коесузбу эшикти? Мен азыр бутумду чечип кирейин, Дайыма эле эшигине коркпойм. Коркпо Айдай. Алдымда 17 жаштагы ДЦП, эже төрөлгөндө ДЦП болуп төрөлгөнбү? Рожденный порок сердца. Рожденный порок сердца. Рожденный порок сердца болуп төрөлгөн, анан ДЦП дедиңиз го? Кийин ДЦП деген неме берди да. Рожденный порок сердца операция болгондон кийин ДЦП деген неме кошком да бугачы. Мурда жаңы төрөлгөндө жакшынакай эле басып турчу беле? Жаңы төрөлгөндө өспөй, кичинекейинен эле боюнда барында эле аябай көп кыйынчылык көрдүм да. Көп кыйынчылык көрдүм, ушунун боюнда барында эле ичип келип, арак ичип келип, кордоп, уруп, сабаган да күндөр болгон. Ошондо да эч кимге айтпай, милицияга да кайрылбай, эч кимге кайрылбай кайрылган эмес болчумун. Себеби мен деген айылдык жөнөкөй үйдө тарбияланган кыз болчумун. Колумда акча да жок болчу. Аябай кыйынчылыкта эле чоңойгон кыз болчумун. Нарыраак отуруп алсаңыз, сиздин жаныңызга отурайын. Бийик отурбайсыз, мен тең отурайын. Мен мына сизди көрсөткөн жокмун, эже, сиздин суранычыңыз боюнча көрсөткөн жокмун. Достор, эже мен маңдайымда отурат. Жанында кызы отурат. Жанагындай дарылдап үн чыгарып атканы ошол кызынын, оорукчан кызынын үнү чыгып атат да. Андан коркпоңуздар. Ал кызды мен көрсөтө албайм. Баягы мени блогер деп алмаштырганыңар туура эмес, журналисттер. Биз юридикалык дагы анча мынча сабатыбыз бар. Юридикалык жактан окуулардан өткөнбүз. Анан жанагындай жаш балдардын, ошол зордук зомбулукка кабылган адамдардын биз жүзүн көрсөтпөшүбүз керек. Ошону туура түшүнүңүздөр. Айта бериңиз эже. Канча жыл болду жашаганыңызга? Жашаганыма 24 жыл болду. Ошо 24 жылда биринчи эле турмушка чыкканда эле арак ичип келип кыйынчылыктарды көрсөткөн. Төшөк маселесинде дагы көп кыйынчылыктарды көрдүм. Аны айтпай эле коеюн, эми жашырып эле коеюнчу аны. Эми ушунча болду, айта бериңиз, бирок сиздин жүзүңүздү көрсөткөн жокмун. Мен атайын өзүмдү карап тартып атам. Эмне үчүн, достор, алдын ала айтып коеюн да, кечеден бери мага телефон чалып атасыз, эже. Телефон чалып жазышып атабыз, анан кийин деген коркуп эшикти ачпай эч кимди киргизбей атам дейсиз. Ага гана ишенем, кел Алтынай дедиңиз, келдим. Ошол кимден коркуп атасыз? Кимди киргизбей койдуңуз? Эмне үчүн ушул жөнөкөй эле кичинекей көз карансыз журналистке ишенип атасыз? Башка милицияга кайрылдыңызбы? Эмне үчүн алардан коркуп атасыз? Кайрылсам деле мурдары
кайрылган эмесмин, себеп дегенде корккондун себеби бунун аябай немелери чоң, бул акчалуу адам. Анан мени эмнете берет, мынтип эле басынтып берет. Эгер эмнете турган болсоң, аларга билдире турган болсоң, мен акча менен кутулуп кетем. Сени баары бир өлтүрүп кетем деген сөздөрү бар. Психбольницага жаткызам деген сөздөрү бар. Күйөөңүз айтып атат ошол. Ооба. Анан айтып бериңизчи. Анан кийин ошонун эмнесинен дагы мен эч кимге байланыша албай, эч кимге да бара албай калган күндөрүм болгон. Ошол себептен кыйынчылыкты көп көрүп, ташка да, муска да, ылайга да, жамгыр жаабаса да үйдөн мас болуп келип кууган күндөр болгон. Карда да эште жаткан күндөрүм болгон. Көгал болуп сабалган күндө дагы эч кимге кайрылган эмесмин. Көп уруп, көп сабады. Кандай кыйынчылыктарды көрдүм. Али операция болуп атам, али неме болуп атам. Бүт ошонун баардыгы ушунун кесепетинен оң буттан да баспай калгам. Анда болсо 2023 жыл болчу. Жок, 22-жыл экен. 23-жылы чоң операция болгон. Мындай айтып берем аз келет. 22-жыл эле. 22-жылда мектепте август айында мен өзүм мугалиммин. Август айында план иштери менен жүрүп, отчет годовой план менен жүрүп келе жатып кечирээк келип калдык. Компьютер деген мектепте ооба, албетте айыл жеринде тартыш. Анан очередь болуп, мени ошол эң артта болуп калып, анан кеч үйгө келдим. Келсем эле сен эмне себептен кеч келдиң деп бутумду кайрып туруп, ошол оң буттан, оң жамбашым тайып кетип, анан кийин дагы омурткаларымдын 3-4 тайып кеткен. Бир нече жолу баса албай, аябай катты кыйынчылык көрүп, түнү менен уктабай, зыркырап ооруткандан мен больницага кайрылганмын. Больницага кайрылсам, ал жерден көптөгөн диклофенак жана укол дарыларды берип, мага капениса берип, бирок ал жерден эч кандай жардам болгон эмес больницанын дарысынан. Анан мен келип, Бишкекке келип, Нуркамал деген Кастапырак эже бар экен Туңгушта. Мына ошол эжеден дарыланып, ошол мени бастырып кетти. Мен ошентип жүрүп, бул жакта Бишкекте өзүмдүн үйүмдө жашап жүрүп, анан кийин барып келип жүрүп, үйүндө дагы ал что-то мен эмне десем жакшы эле болчу эле, дагы эмне бирдек болуп атат. Деги түзөтө албай койдум. Кыйшыйып эле туруп алдым. Анан сени үйүмө жаткызып туруп нетейинчи деп, бир жума үйүнө жаткызып көрсө, оң жамбашым тайып кеткен турбайбы деп билип, анан жамбашымды да салып берген. Тайып кеткен, чыгып кеткен турбайбы? Ооба, чыгып кетип отуруп. Анан ошентип отуруп, анан кийин биякта көп эле жүрүп калдым. Кыз ошондо атасында калып калган. Ошондо мен октябрдын этектерине келдим. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май. Мен 8 ай ушул жакта Бишкекте жүрдүм. Андан кийин май айы болгондо жер айдалып, балдарым айтты, апа чоңоюп калдык, келин ала турган учурда болуп калды, сиз айылда барып жашашыңыз керек, атам оңолуп калды, мындай болбойт, эми мындан ары оңолот деди. Десе мен балдарымдын сөзүнө ишенип, май айында кайра күйөөмө барып жашадым. Ошол учурда барган учурда күйөөм ичпей чекпей эле мени кордоп, дагы эле тилдеп жатты. Бирок мен көнүм шадат болуп калгандыктан макул деп көнүп, унчукпай жашап жүрө бердим. Кечип калган эже сөзүңүзгө аралды, ошол биринчи ошол жамбашыңызды чыгара тепкенде, Ооба. эмне үчүн сиз милицияга кайрылган жоксуз? Мен ошол кайрылбаганымдын себеби, башта айтып кеттим, аябай жөнөкөй үйдө тарбиялангам, колумда да акча жок. Анан кийин бүгүнкү учурдагы ошол мезгилдеги аялдардын көйгөйүндө жалаң тааныштуулар жана эмнелерди гана карачы. Соттордо ошолордун сөзүн карачы. Акчалуулардын сөзүн укчу. Анан ошону мен ал жерде жүрүп, ал мени тебет, арак ичип келип алып, ошол алды жама тебет, ошондон анан кровать этип кетип, мен көпкө кровать этип жүрө бердим. Больницага да кайрылган жокмун. Жүрө берип көпкө жүрдүм. Бирок аял деген ит жандуу деген сөз бар. Мен бүттүгүнө чыдап келатам, анан туура майдын эмесинде, этегинде каты кровать этип, мына өтө каты кровать этип кетип, таптакыр токтогондуктан 3-чү гинекологиялык больницага алып бардым. Ал жерге барсам, айтты, ошол челкабык чоюлуп калыптыр, матканы албаса болбойт, эмесе кечке кровать эте бересиң деди. Мен ошентип жүрүп
матканы алдыруу үчүн канча сом акча кетет десем, дары барлары менен 50 миңге барып калат деди врач. Анан мен 50 миңди каяктан табам деп кайра жолдошума кайрылууга туура келдим. Жолдошума кайрылууга туура келип айттым мен жолдошума, мен ушинтип 50 миңге операциялооюнуп атам Бишкектен, мага жардам бересиң десем, 1 сом акча бере албайм. Сен бияка келип Таластан операция болосуң деди. Анан макул деп, анан кийин 7-синде 6-сындагы келип Таластан көрүнүп, анан операция болгонмун. Не деп атат кызыңыз, не деп атат? Я деп урушуп атат. Эже мындай жылып турсаңыз, мына кыз ушинтип отура албайт экен да. Себеби дегенде отура албай калды дейт. Анан орукчан кыз 17 жашта дейт, бирок 10-12 жаштагыдай эле да. Кыздын кебетесичи. Кичинекей эле кыздай. Анан кийин деген кечке ушинтип кыйкырып эле. Не деп атат? Айдай мен сен катын кылып салам деп айтат. Дагы айтсаңыз. Айдай мен сен катын кылып салам деп атат. Атасын айтып атабы? Ооба. Кыздын акыбалы ушундай эртең менен кечке, эненин көз жашы эртең менен кечке ушинтип жатып алып, ушул айдай мен сени катын кылып салам деп атасын сөгүп коркутканы, анан кийин деген ушул интимдик байланышка барганы, зордук зомбулук кылып зордуктаганы, ошону айтып берет. Эне гана баласынын тилин түшүнөт да, мына эже түшүнүп атат ошо. Не туудуң менен, не туудуң деп атат азыр. Арман кылып атат. Эмнеге мени жарык дүйнөгө алып келиң деген арман кылат, көп айтат аны. Эмнеге таштадың атама деп айтат. Ата дейби, эмне дейт? Кудай ыраазы, мен ыраазы деген сөздөрүн айтат. Айда Абдрахманова деген адвокат кыз бар, юридикалык жардам берейин дейт. Айда Абдрахманова, Айда жакшы кызсың, адвокатсың, момундай кызсың, жардам берип койчу, сенден суранычы. Юридикалык жардам келип, бекер адвокат, акчаңыз барбы? Жок да акчаңыз. Бекер адвокат болуп берсеңер жакшы болот эле, себеби дегенде айтып атпайбы, өзү ушул күйөөсү уруп токмоктогондо милицияга баргандан коркот. Себеби дегенде өлтүрүп салабы деп коркот. Тааныштары көп, бай деп атат, колунда акчасы бар деп атат. Анан кийин ушу өмүр бою эле зордук зомбулук көрсөтүп келатыптыр да. Айда Абдрахманова мага байланышка чыгасы, эфир бүткөндөн кийин мен сизге эженин номерин берип коем. Бул жакшы кыз, адвокат кыз, мен тааныйм. Айта бериңиз, анан тиги эми 30 декабрь күнү эмне болду, ошону айтсаңыз. Анан ошо менен мен 30 декабрь күнү ага чейин бул келип кетип турат да, мен ушул жакта жашайм да, селекцияда келип кетип турат. Июнь айында келип мына телевизорду алып берип кетти кызыма, туулган күнүм менен де. Анан кийин келип август айында мен сиңдимдин кызы турмушка бузап, ошондон кызымды алып барып ошол жака атасы суранып атыр дегенден алып барып кызды Көрсөткөн жокмун, Айдай, мынакей, көрсөткөн жокмун. Сени көрсөттүм. Сени көрсөткөн жокмун. Апаңды да көрсөткөн жокмун. Отуруп тур, апаңа интервью алып алайын, сүйлөшүп алайын. Август айында сиңдимдин энеси турмушка чыгып, кызы ошол жака кыз узатуу тоюна барганда атасы суранып, кызымды үйгө алып кел дегенден алып бартып, ошо кызды ошол жака алып баргам. Анан кийин эле ошол күнү бир эле күн эле болдук ал жерде. Анан кийин апамдар дагы кийлигишкен жок бул маселеге, кийлигишпей да калышты алар деген. Ошондой зордук зомбулукту эч кимге деле айткан эмесмин, жана кордуктарды, төшөк маселесиндеги кордуктарды көргөндөрүмдү эч кимге айткан эмесмин. Себеп дегенде бул уят иштеп жүрчүм, өзүмдү өзүм аябай пас сезип, эч кимге кошула албай, элге да аралаша албай калгам акыркы күндөрү да, ооруганымдан дагы. Анан кийин
кызым да моундай орукчан деги баардык тарабынан эми мени кысымга алына берет экен. Андан көрөктөн мен эч жакка чыкпай эле, унчукпай эле ошол титиреген боюнча эле бир жерде эле жүрүшүм керек экен деп элге да барбай калгам. Акыркы күндөр кошула албай калгам. Эже кечирип коюңуз, айтсаңыз тиги канча балаңыз бар? 2 бала, 1 кызым бар. 2 уул, 1 кызыңыз бар. Үчөө тең күйөөңүздөнбү? Ооба. Кайсы жылы баш кошконсуздар? 2001-жылы. 2001-жылы. Анда уулдарыңыз чоңоюп калыптыр да. Ооба. Анан Айдай күйөөңүздүн кызы. Ооба. Күйөөңүздөн төрөгөн кыз. Ошодон эле төрөлгөн. Анан бүгүн 8-январь. 30-декабрь күнү эмне болду? 30-декабрь күнү бул таластан келем деп 2 күн мурда чалат мага. Анан чалып алып мени барышым керек, ошол жака барбасам болбойт деди. Анан макул дедим. Анан келди. Келгенде жөн келбептир, абдан ичип алып мас. Анан келип алып отуруп алып, анан мени эмнеге тарапка барабыз деди. Мен анан барып келдик. Таксини дагы тилдеди кетип бараткан жолдон. Анан келип алып, анан уктап калганбыз. Жакшынакай болуп эле, бирок көптөгөн сөздөрдү айта берди, тилдене берди. Анан уктап калды. Мен баш диванда жаткам, ал жерде жаткан. Аңгыча эле бирөө телефон чалды. Эмнеге телефон албайсың деп ордунан турду да, титиреп келип туруп, бутуман сүйрөп туруп, мени кууп баштады. Ошол учурда мен эгер дагы майып болуп калсам, орукчан кызды ким карайт дедим. Ошол учурда мен кое бердим. Мен ошол учурда наркото бир комната бар эле, балдарым жаткан. Ошол тамга кирдим. Кирсем ал тамдын эшиктерин, айнектерин сындырып, бүт эмне кылып, мени чык, бул үйдөн чыгып кеткин. Бул үй меники деп бакырды. Бул үйгө жашаба деп. Анан мен ошол учурда сен нары турсаң мен азыр чыгам дедим да. Нары турган учурда нарыраак бастым да, коридордон нары бурчуп бар эле чыгып кете тургам. Ошол жактан өттүм да, анан нары Айдайды ойлободум, алып кеткенге жете албадым. Ошол учурда Айдайды таштадым да, эшикти кулуптаган боюнча көчөнү көздөй жалаңач, бир жалаңкат жемпир, бир жалаңкат гамаш, бутумда домашний менен көчөнү көздөй чуркадым. Чуркап эле улар деген коргоочу деген бала бар эле, биздин өзүбүз айылдык районго байланыштуу. Мына ошол улар коргоочуга чалдым. Ай, бала ушундай болуп атат, эмне кылам дедим. Биринчи өзүм балама чалдым. Балам ушинтип ушуну эмне жөнөттүңөр? Эмне себептен жөнөттүңөр? Мынакей үйгө скандал чалып атыр, эшикти, айнектерди сындырып салды го десем, ал болсо айтат, апа билбейм, мен кетем деп бизди да укпай кетип калды деди. Анан кийин анан ары кылдый чуркап, кошуналардын эшиктерин такылдаттым, бирок эч кимиси чыккан жок кошуналардан. Анан ары кылдый чуркап отуруп, эшик кызап 102-ге чалып, 102 келгенче 1 саат аралык убакыт өтүп кетти. 2 бала келип, мен эшикти ачып кирип келсем, эшикте бияк тарабында, чоң зал тарапта менин күйөөм жатыптыр, наркы тарапта эшик жабык болчу. Менин ошо шектенип атканым, эшик жабык болчу, бирок эшик ачылып калыптыр. Айдайдын кийген кызылшымы момунда болуп, буту ачылып, журкандан ачылып калыптыр. Мен ошону гана көрдүм. Анан кийин 31 сот деди, сотко бардык. Жок, 30-декабрда анан ошондо деген сиз зордукталган сурадыңызбы кызыңыздан? Жок, сураган жок. Мына кыздын абалы ошол кезде РОВДга барган учурда аябай коркуп, колдору титиреп, өзүн аябай жоготуп аткан абалын көрдүм. Бирок мен ошондо деле эч кандай атасынан шектенген жокмун. Себеп дегенде атасы да атасына кантип адам ушундай орукчан кызга барат дедим. Анан кийин эгер шектене турган болсом ошол жерден текшерип салат элем го. Анан 31 сот болду. Кыз биз түнү менен РОВДда болдук. 3:30 үйгө келгенбиз. Кызым экөөбүз анан эшикти бекем жаап, илип, биягында илип, ачылбай тургандай кылып коркуп, мен дайыма эле коркуп отурам, эшикти жаап отурам, эч ким келбесин деп. Анан кийин ошол коркконумдун себеби бул мурда деле бияка база берем, мен өзүмчө жашайм десем, сени өлтүртүп кетем, бирөөлөр аркылуу деле өлтүртүп кетем, мен колумда акча бар, мен бийлигим бар, мен тааныштарым толтура деп мени коркуткан абдан. Ошодон коркуп калганмын. Анан кийин милиция чакырсаңыз, милиция келди. РОВД келди, 1 сааттын аралыгында келгенче. Анан РОВДга барсак, милициялар буну эмне кылып отуруп, алар өздөрүнүн иши менен, мен өзүмдүн ишим менен арыз жаздым. Анан ошентип отуруп, анан кыздын абалы бирок өтө оор болчу, калтырап, титиреп, ошо жерде аябай өзүн жоготуп, боп-бозөңү болуп калган болчу. Анан
Анан кийин ошо Кызды ким текшертти же сиз өзүңүз текшерттиңизби? азыр келатамга 31 күнү кечке мен сот болуп, сот 4-тө болду, 5 менен 6-нын ортосунда мен үйгө келдим. Бул кыз уктап жаткан экен. Келип эле мен эмнени байкап калдым. Турсуларында белгилер болуп калыптыр, ошону байкап калдым. Анан мен эмне белгилин байкадыңыз? кызыл кан болуп калыптыр. Ал мен ойлоп турмун, айылда ошондо да жаман нерсе жок да. Эгер жаман нерсем болсом, сразу роботун чакырбайт белем. Жаман нерсе жок, менструациясы келип калыптыр деп астына подкладка коюп койдум. Бирок мындай подкладка эмес. Мундуку вообще эле бөлөк-бөлөк шүшүн эле кан түшүп калды да. Анан кийин экинчисин койдум, экинчисин койгондо сали бир аз эле болуп калды. Үчүнчүсүн койдум, үчүнчүсүн койгондо таптаза болуп калды. Подкладка. Анан ошодон башекчип калдым. Анан эле роботун чакырдым мен биринде. Ошон менен эле алар экисинде немеге жөнөттү. Судмед экспертке, антибиткече судмед эксперт 11-ден 2-ге чейин эле иштейт экен деп, анан кийин ошо мен келип калдым. Ал экиси күнү 3-үндө барып текшердим, 4-үндө барып текшердим. Ошол менен эле жүрөм. Түнү уктабайм, ошол күндөн баштап бир уктабайм. Судмед экспертиза кызды текшерип не деди? Текшерип эле ошол жерден бир улгайган эже менен ошол жердеги узбечка аял бар экен, орусча сүйлөгөн, бирок кыргызча түшүнөм, сүйлөй албайм деди. Ошол эжени чакырып келди. Кыргызча сүйлөгөн эле эже экен. Тиги улгайган эже. Анан бир чоң эле эжени чакырып келдим. Жардамга бергиле, могу кыздын эмеси аябай коркунучтуу абалда болуп атат. Өзүн өзү кармай албай жатат. Мен алым жетпей жатат дедим. Дегенде тиги боорукер болуп бир эже келип, дагы ошо менен 4 аял болуп муну кармап, креслого жаткызып, анан муну текшерди. Текшергенде эле айтты, бул кыз мурда эле ошондо болуп калыптыр. Бул деген мурда эле зордукталган. Мурда эле зордукталган. Силер билбей жүргөнсүңөр деди. Анан мен ошол жерден өзүмдү жоготуп, аябай жаман болуп, анан тиги судмед эксперт эмне деп сүйлөп атса деле жооп бере албай калып атпаймынбы? Анан ошодон бери анан өзүм жоготуп атам. Азыр эмне болуп атканын эле билбейм. Кандай эне чыдай алат мында кордукка? Мен көп кордук көрүп кеттим жашоодо. Бүт ооругандарым баардыгы эле ошонун ооруган келтеги немесинен болот да. Анан кийин элдин аялдары деле ооругайт го. Эмне себептен сен ооруйсуң? Сен ошол жаратылышыңан начарсың, түбүңөн начарсың. Ата энең тегиң начар. Ата энеңде ичинде жин бар да, эме бир тууган агамда бир аз немерек да, ошол ден соолугуна байланыштуу оорукчан. Ошол оорукчан агаң ушундай. Мына ошодон оору тарайт деп отуруп, мына жапжашына кайгысты, мына ушундай кылып салды. Эже азыр мынтип жатып алып термелеп атат го. Бул качан ошентип калды? Бул мезгилде бул өзү ырдап сүйлөп, жакшынакай эле болчу бул кыз. Анан бул атасында калып баштаганда эле көбөй баштады да. Атасына калып калды. Мен операция болуп калганда атасына көбүрөөк калды. Жанагынтип бутум неметип калганда, кайрылып баспай калганда мен бияка баса бергенде атасына калып калат, анан башка кимде калмак эле. Анан ошо менен эле ушунуку көбөйүп отуруп эле акыркы кечте эң көбөйүп атканы кече немеден баштап, сентябрдан баштап көбөй баштады. Сентябрдан баштап аябай көбөй баштады. Бул биз деген менструация таптакыр токтобой койду август айында. Это уже кровотечение болуп кетти бул кыз. Анан кровотечение болуп кеткенден мен муну эң биринчи жалга алып бардым бу жерден. Жалга алып барсам жалга Кудай сакта жылып кетти. Жок, жалда деген неме бар экен. Бизде деген гинеколог, детский гинеколог бала турбайбы деп, буну деген неме кылып койду. Башка спортивный комплекс бар экен, здоровье спортивный комплекс. Ошол жака баргыла деп детский гинеколог барды, ошого жөнөтүп жиберди. Аяга барсам, ал эже болсо көрүп креслого чыгарам деди. Бул бакырып, өкүрүп чыгарбай койду. Алыбыз жетпей койду. Анан чыгарбасаң чыгарбай эле койганда мен муну немеге репродукция человека деген бар, ошака бар деди. Ал күнү биз памперс менен болдук. Бул мен дайыма эле памперс менен болом, бул сүйген чычкан деле билбей калган. Акыркы күндөрү ошол атасына калып калган күндөрүндө демек мун деген түндө жатса, мурундар болсо түндө жатканда эч убакта сүйген чычкан билбей эле жапжашынакай эле апа сүйем деп эле эшикке чыгып чуркап сийип
чуркап келип калчу 12-13 жашында. Анан 14 жашынан баштап эле бул ошол ошондой окуяларга күбө болуп баштадым. Сиерин да билбейт, ошо кое берип коюп атты да, катты коркот, ошо билинип калды да. Анан кийинчерээк сүйлөчү мурда сүйлөчү, анан кийинчерээк таптак ушинтип эле тилинен дагы метилип коюп сүйлөбөй калган, таптакыр сүйлөбөй дудук болуп калган. Ошо атасына калгандан кийинки окуяны айтып берип атам. Анан кийин эже ошондо атасы канча жылдан бери зордуктап жүргөн болот? По-моему, менин оюм боюнча 2 жыл, 23-24. Ошондон бери ушундай болуп калды. 24 мен алып болдум да. 23. Ошондон бери ушинтип сүйлөбөй калды. Ооба, ушинтип сүйлөбөй калды. Мурда жакшынакай сүйлөчү. Жакшынакай эле сүйлөчү. Мурда кадимкидей туалетке жакшынакай барчу. Өзү барып өзү колдорун метип алчу. Анан акыркы күндөр колдорун да мете албай, колдорун да монтип калтырап, таза титиреп калды. Колу менен тамак да иче албай калды. Акыркы күндөр бул каты корккондон. Улуу сөздө уят жок деп коет. Сиз мага телефондун алды артына мен дагы алды артыма кыйначу, кызымды да алды артыма кыйнайт экен деп айткансыз да. Ооба, мас болгон учурда, жаңы турмушка чыкканда мен айылдыкмын да айттым го, түшүндүрдүм башында сөзүмдө. Мени ошол мас болуп ичип келип алып, артыңдан бер, анан кийин оозуңа ал деп мүчөсүн оозуна алдырчу. Мен ошондой кордуктарды көп көрдүм. Анан сабаган айтпай эле коеюн. Мен кимге айта албайм. Мындайды айтыш деле өтө оор, бирок айтууга мажбур болуп атам аябай. Кыйналганыман, азап чеккенимен, бир эле мен эмес мындай аялдар көп ошончун өзүнө өзү кол салып өлүп калгым да келип жүргөн болчу. Сотко барсам, сот болсо барыңның жашагының 3 балаң туруп, эмнеге мынтип жашынакай семьяңды бузасың? Барыңның күйөөң босот менен жашынакайсын кыйган жигит, эл сыйлаган жигит, эл кадырлаган адам экен. Барыңның деп туруп жашатып койгон сот. Кайсы сот эчи? Биздин өзүбүздүн райондук сот. Айтпай эле коюңуз, аны деген ошол тергөөгө айтасың. Кудайым ай. Анда бул жаңы эле төрөлгөн болчу ошол мезгилде. Анда да ошол метип жасайм деп, аркам алдынан аркаман жасайм деп, анан кийин оозуңду аласың деп кордогон. Кыздын акыбалын көрүп койгулачы. Кечке ушинтип жатат. Леваңызчы. Кантип ыйлабайсың мындайга? Бул деген адам кылбаган ишти кылып атса, эми дагы темирдиги менен бекемдиги менен чыдап атам. Анан кийин көпкө жетпей, мындан 10 жыл мурда проктология бөлүмүнө, республиканский проктология азыр түшүнө албай жатырмын. Неме? Адам зордуктады деп айтабы? Катын кылып салды деп айтып отур. Кайра айтат, атам катын кылды, атам катын кылган деп. Анан мындан 10 жыл мурда проктология, республиканский проктология бөлүмүнө келип, геморройдо таптакыр геморроем түшүп кеткен. Ошол жерден операция болдум. Ошол алды артынан кыйнагандан. Улуу сөздө уят жок болгон нерсени айтып атат эне. Эжени, мени сөккөнүңөрдү токтоткула, эгерде сөгүп аткан болсоңор, мен окуганга азыр маанай жок. Себеби дегенде мен алдында эне көз жашын төгүп ыйлап атам. Кызынын акыбалы бул. 24 жылдан бери атасы ушинтип кордоп, зордуктап, энесин дагы, кызын дагы жанагындай жаман кинолордогудай кылып зордуктап кордоп келаткан экен. Ошондуктан колдон келишинче тараткыла ушул эфирди, ошол жардам болсун силерден. Себеби дегенде жетекчиликке жетиш керек. Эже 30 декабрда ошол окуя болгондон кийин камадыбы күйөөңүздү? Ооба, камады 7 суткага, 31 сот болуп камады. Сот болгондо эмне деп айтты? 7 суткага эле камалсын дедиби? Ооба, 7 суткага камалсын деди.
ошол 7 сутка камалды. Ана мен базы бердим үйгө. Кече чыктыбы? Кечечи 6-сында чыкты. Эмнеге чыкты деп сурадыңызбы? Неге чыкты деп участковыйдын айткан мен бардым ошол тарапка. Бир иштер менен барып калдым. Барып калсам участковый мынтип айтты. Эже баламдар болчу, эже балаңызды акырын чыгарып берди да баламды. Эже бул нерсе каралат бул иш. Судмед эксперттин жыйынтыгы чыксын. Судмед эксперттин жыйынтыгы чыккандан кийин анан бул иш каралат, сөз жок каралат. Экспертиза кызды караган экспертизанын жыйынтыгын айтып атабы? Ооба. Ошону айтып атат. Сиз ошондо деген жанагы экспертизадагы кызды көргөн врачтар менен сүйлөшкөндө врачтар сизге эмне деп айтты? Гинеколог врачтар кыз менен сүйлөшкөндө башында сөзүн башында айтып кеткен, бул жерде бар болчу. Кыз Нурдалиев зордукталып калган. 30 декабрда кантип зордукталып атат? 30 декабрдагы мен үйдө калып калдым. Кыз жок, врачтын айтымы боюнча. Врачтын айтымы боюнча ал жөнүндө айтылган жок, врач жөн эле Нурдалиев зордукталган деп. Кече сиз айттыңыз го, ошол 30 декабрда аябай катуу зордукталган. Жок, алдына артына зордукталыптыр деди. Ошо кече 30 декабрда. Очень страшно деди орус. Ошону сурап атам, сиз мага ошондо айткансыз. Байкушум-ай. Кыргызстандын Facebook пайдалануучуларынын жардамы ошол бийликке жетсин, президентке жетсин, Камчыбек Ташиев мырзага жетсин. Ал киши ушунчалык жанагы тартипти орнотом деп атат. Буга чейин дагы ошол билесиз эже жанагы соц тармактан телевизордон көрүп атсаңыз керек. Ошол генералдын буйругу менен жанагы кордук көргөндөр коопсуздук менен камсыздалып, анан кийин деген зордук, зомбулук көрсөткөн эркектер жазаланып атканда, эми ошол нерсени биз таратып, буну деген ошол жетекчиликке жеткиришибиз керек да. Колдон келишинче тараткыла, бекер отурбагыла. Көрүңүздөр, Кудайдан тилейли ушул эне баланын маселеси чечилип кетсин. Мен ошолго себепчи болоюн, мен менен кошо силер да себепчи болгула. Анан милиция чыгарып ирген эмне деп түшүндүрдү эже? Милиция мындай деп айтты. Бул иш жөн калбайт, бирок текшерилет деди. Акырындык менен келе жатабыз, бул иш болот деди. Бирок эмнеге чыгардыңар дедиңизби? Мен милицияга дагы бул жерде бир ишенимден кетип калдым. Себеп дегенде мен балам чыгарып жиберип, эже биз деген мындай абал менен бул немени чыгарбайбыз деп айткан болчу. 2 күндөн сизди чакырабыз кайра деген. Бирок 6-сында сурасам эле мага айтты, чыгарып жибердик деп. Себебин деле айткан жок, чыгарып жибердик. Сиз арызды жазып туруп кайра балдарым ал эле, ал апа ал, албасаң арызды албасаң биздин немебиз болсо келечеги жок болот. Биздин деген кызматка иштей албай калабыз, биз деген жогорку окууда жайда окуп атабыз деп түнү менен мени мажбурлагандыктан мен барып арызды алып келем. Анан алып келип, балам болсо апам ден соолугуна байланыштуу арызды кайра кайтарамын деп жазган. Макул деп кыйналып отуруп кол коюп бергем. Өзүм болсо мындай акыбалды уккандан кийин энемин мен албетте баламды да анан муну дагы экөөнү тең чыны кыя албадым. Анан кийин барып туруп айтканын түнү күнү менен айтып туруп алды да 5 саат менен балам алышып туруп алды. Эмесе сен албасаң мен сени психбольницага жаткызам деген. Балаңыз сиздиби? Ооба, ушундай сөздөрдү чейин айтылды. Эже балдарыңыз кичинекей экен, ага бирөө үйрөтүп атабы, ким? Мен ойлойм ушунун бардыгын үйрөтө турган бар. ГКМБда жыйыны бар. Мен ооба, күйөөмдүн жыйыны бар. Ал менин кошунам, жакын жашайт. Билем ким экенин. Достор, уктуңуздарбы? УКМКда иштеген ушул деген эженин күйөөсүнүн бир тууган жыйыны бар экен. Эже, сиздин оюңуз боюнча буга чейин кайрылгансыз да, милицияга кайрылгансыз. Буга чейинки маселелерди дагы ким токтотуп жүрдү?
мен ошо сотко барганда госрегистрден мага кагаз алып кел деди. Ошол жерде ушул жээни барып калыптыр районго. Биздин район менен немен аралык аябай бир топ алыста. Анан бул ошол жерде жүрүптүр госрегистрде. Анан мен буга бапылдап эле оюмда эч кереги жок айтып салдым. Мен ушинтип сотко барып атам десем, балдар чоңоюп калды. Жеңе койбойсузбу, уялбайсызбы? Балдар чоңоюп калды. Токтотуңуз муну деп койду. Көрсө бул ошол жактын баардыгын тынчтандырып кеткен. Ошону менен аялдар кризисине да кайрылганмын. Ал дагы ошонун бир сөзү менен тынчып калды. Мен ушундан эле ойлойм, ушул эле тынчытып атат. Жок, ушунда эле отурам эч. Не деп атат? Айттыңбы барын дейт. Данира айтып атасыңбы дейт. Айттыңбы барын дейт. Анан айтып алам дейт. Айтып алам дейт. Боюнда бар. Билбейм. Айтып атат. Боюнда бар окшойт. Билбейм. А гинекологдор эчтеке дебеди? Ал мен айткан жок. Не дейтечи? Туп салам дейт. Алде сусу алдедилер. Апа барын айттыңбы дейт. Мен алде туп салам дейт. Кудайым сактай көр. Кудайым ай деп. Кече түнү менен сиз жазганда эже түнү менен жүрөгүм ооруп, давлением көтөрүлүп, эмне кылыш айламды таппайм да. Мен канча күндөн бери уктабай жатам. Ушуну уккандан баштап аябай үйгө да кирбей, тамак да ичпей калдым. Түшүнөм эже. Көчөдө эле басып калдым. Балдарыңызды кече киргизбей койдуңуз, а? Ооба, балдарды киргизбей койгонумдун себеби бар. Балдардын түшүк тараптан чоң апасы, акеси, мен бир тууганымдын акеси, жана булардын тууган жиляттары, урук жиляттары баардыгы эмнетип тукурушаттыр ар тараптан. Ал тараптан дагы сөздөр бар. Мен өзүм билем ал эмне деп айтылып аткан. Балтамды үөктөп жөнөй керек деп айтыптыр. Бир тууган үгөзү. Алтамга жашоого болбой калып болду. Өрттөш керек деген эми түшүнүктүү болуп атпайбы, өрттөш керек дегенден кийин. Ал апасы менен алда кызды, апасы менен кызды жок кылыш керек деген сөздү айтып атат. Кудай сакта. Уулдар өзүңүздүн төрөп чоңойткон уулдарыңыз психбольницага жаткырат. Албасаң, арызды албасаң психбольницага жаткызам деди. Анан арызды деле алып келдим коркконуман. Дагы эмне кылып калып атат? Азыркы балдар курч да. Дагы мен кол салып салабы, кечинде уктай албайм, эшик болду, илем, баары бир деле эшик экен. Баары корком. Эшиктен азыркы немен талабына жооп бербейт. Жакшы эмес, эмне да катыраак эле тарсаң өзүнүп кала турган эшиктер. Анан кийин коркуп, түнү менен укпай калгам. Анан кийин балдарым болсо бирөөлөрдүн тукуруусу менен ушундай болуп атат. Кудайым сактай көр, ай деп. Боюнда болуп калган деп ойлойсузбу? Эч жаман ой деле, дагы деле ойлойм жаман ой, ойлобойм ал жөнүндө. Эгер жаман ой ойлосом, ошол жерден роботадан бул титирип атканда, колдору титирип атканда эле муну текшерип койбойт белем. Али деле жаман ойду оюмда жок, бирок изнасилование болду дегенден баштап эле оюм баардыгы түз эмес болуп калды ал кишиге. Эми жанагындай катуу чара көрүш керек деп жазып атасыңар. Мен ушул түз эфирден азыр кечеги Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Байгазиев мырзага кайрылып коеюнчу. Сизден сураныч. Мен силердин ишиңерге келише албайм. Мен суранайын сизден. Жанагы ЖД вокзал жактагы экинчи гом бөлүмүңөр бар экен. Ошол экинчи гомдогу тергөөчү эмне үчүн
өз кызын зордуктады деген атаны, акмак атаны кече чыгарып коюп атат. Эже нарыраак жаткызып коесузбу? Мен Кудайым ай. Ошол тергөөчү эмнеге наркы диванга жаткызып койбойсузбу эже? Жылуураак жатсын, үйүңүз суук экен. Суук экен. Көмүр менен жылыйт да үйүңүз. Ошол Лень роудунун начальнигине кайрылайын. Эмне үчүн деген ошол ЖД вокзалдагы 2-комго арыз жазылган экен. Анан кийин деген эже мен сизге бир нерсе суроо берип алайын да, ошол жерде бир суроо болуп атат да. Ошол тергөөчү өзү балдарыңыз менен сүйлөшүп тиги арызды алгыла дегенге барган эмеспи деп кантип ойлойсуз? Себеби дегенде сиз айттыңыз да мага, тиги эме уулум айтты, эмне үчүн деген тергөөчү эмне үчүн деген киргизбей атат силерди деп. Балаңыз тергөөчү менен сүйлөшүп турат экен да анда. Жок, коюп коюңуз, бирок үнүн акырындатып коюңуз. Бул ошол телевизорго алаксып атат да. Коюп коюңуз. Коюп коюңуз анан. Үнүн бир аз акырындатып койсоңуз, ошол алаксысын жок деген кыйналып кетти кыз. Бир аз эле. Уулуңузду түндөсү 2-3 жолу келип чалып апа деп эметсе, эшикти ачпай койдуңуз, чынбы? Мага айтып аттыңыз. Анан уулуңуз айтып атпайбы, милиция деген ачсын деп атат, ачпасаңыз сизди психбольницага тапшырабыз деп атат дедиңиз да. Демек уулуңуз менен тергөөчү сүйлөшүп атат окшойт да. Тергөөчү эмес, тергөөчү сүйлөшпөйт. Бирде деген ГКМБдагы жээни дебедимби? Ошолорду куруп атат. 2 баламда тең. 2 баламда тең ошолорду куруп атат. Момун арызды алдырбасаң, муну сот карайт. Арызды алып срочно алыш керек. Анан калганын биз бияктан бүтүрөбүз деген немелери бар да, булардын ойлору бар. Мен ошондой эле ойлоп атам. Сизди ошол кыздан ажыратып психбольницага жаткырабыз деген гана коркунуч менен, ошентип коркутуп атат, сизди? Ошондой жолдору бар. Ошентип айтты сизге? Айтып атат, айтышып атат. Кудай сакта, мына көрдүңөрбү? Эмне кылыш керек? Эмне кылыш керек? Мен келдим мына. Коомго жеткирип койдум, өзүмдүн милдетимди аткардым. Мындан ары дагы эмне кылыш керек? Сиз үйдөн чыга аласызбы? Азыр корком, чыга албайм. Даже күндүз эшикти кулуптап, күндүз бекинип отуруп. Бирок мага 30 күнгө эме берилген, ордер берилсе деле мен барып балдарын тигинтип кыйкырып өкүргөндөн азар бергенне мындай орукчан кыз менен отуруп силер деле азыр сиз деле чыдабадыңыз болуш керек. Мен эне эле чыдап отурум бул окуяга, мындай кызыма. Анан кийин айла жоктон өзүм бул жак бир жактан жеп атса, экинчи жактан мындай кырдаал болуп кетип атат. Үчүнчү жактан болсо балам тигинтип атса, жактан болсо тиги болсо бут тозуп алып, эмнеге бердиңиз ушундай орукчан кызды? ГКМБнын кошунамдын айткан сөзүн айтып атам. Иштеген кошунамдын сөзү мынтет. Эмнеге ушундай орукчан кыздын сөзүн иштенип аны берип атасыз? Тынч эле отуруп бербейсизби? Картайсыз, картайганда эмне жар болгондон уялбайсызбы деп атыр ал болсо. Мына ушул сөздү айтып атат. Жээни, УКМКда иштеген жээни. Ошо начальникке кайрылайын деп аткам, Лень роудунун начальнигине. Сизден сураныч, эмне үчүн ошол ЖД вокзалдагы 2-комдогу тергөөчү камактагы зордуктады деп айып тагылып камалган атаны кече чыгарып берет. 6 январь күнү чыгарып атат да, 6 январь күнү чыгарып атат. Эмне үчүн чыгарды? Себеби анан кийин деген бүгүн болсо биологический экспертизага алып барабыз дептир. Анан сиздин айтканыңыз боюнча сиз мага айттыңыз го неме деп, тиги күйөөңүз менен бир машинада кетпейсиз, андан көрө жок, мен эментип сурады. Участковый эртең менен чалып, неже күйөөңүздү экспертизага алып барыш керек, кызды дагы алып барыш керек деди. Анан эмне себептен десем, сиздер экөөңүз да бир машинага отура аласыздарбы деди. Анан жок, мен отура албайм дедим. Десем эле, анда мен өзүнчө бүгүн аны алып кетейин, эртең сизди алып кетем деди. Анан бул эмне экспертиза десем, биологический экспертиза деп койду. Мен биологический экспертизага түшүнө албайм. Десем, мен мугалимскоймун, өзүңүз жакшы билесиз да деп койду. Болду. Биологический экспертиза деген эмне? Билгендер жазып койгулачы. Медиктер барбы бу жерде ушул экспертизада иштегендерби, же экспертизада иштеген туугандары барбы? Айтып койгулачы, ушул комментарийге жазыпчы.
Биологический экспертиза деген эмне? Менин түшүнүгүм боюнча атасы менен кызынын ортосундагы жанагы каны бирби, точно атасынын кызыбы деген биологический экспертизаны айткысы келип атабы? Неме тергөөчү, мен түшүнгөн жокмун. Эгерде экспертизага бере турган болсо, эмне үчүн ошол 30 декабрдагы болгон окуядан кийин эле экспертиза дайындабайт? Экспертизаны баягы жаңы жылдык каникул эч ким иштебейт деген шылтоо боло турган болсо, анда эмне үчүн чыгарып туруп анан кийин кайра чакырып анан экспертизага алып кетип атат? Анда атаны камап коюп тура бербейби? Камап кое берсин. Анан кийин деген элдин баары ишке чыкканда анан кийин экспертиза кылат да. Биз деген атаны зордуктаган жокпуз да, 30 декабрь күнү ичип алып барып кызды зордуктайсың деп. Ата өзүнүн каалаганы менен кылып атат ал нерсени, чыңбы? Өзүнүн акмактыгынан кылып атат да ошол нерсени. Мен азыр сот эмесмин эже. Сиздин күйөөңүздү бирдеке деп айткандан алысмын. Бирок сиздин айтканыңызга караганда мен эне катары сизге ишенем. Себеби дегенде мына кыздын акыбалын көрүп атам, сиздин акыбалыңызды көрүп атам. Коркконуңуздан мага эшикти араң ачыңыз. Анан эмне кылыш керек ушул немеде? Сага ушул темага жагат деген сөз эмне деген сөз? Азыр ушул эненин көз жашына эне катары, адам катары, кыргыз катары, жаран катары баягындай бооруңар ачып жардам бере албасаңар тамтырап СМС жазбагыла. Себеби дегенде бул жерде мен силерге окшоп жылуу үйдө жатып алып СМС жазган жокмун. Мен үйдөгү бала чакамды, ооруган апамды таштап, эненин көз жашын төгүп аткан эненин сөзүн укканы келдим. Коомго жеткире турган максатта келдим. Ошол эми коом силер жардам берип таратсаңар, бул маселе немеге жетиш керек? Бийликке жетиш керек. Бийлик ошо жана УКМКдагы ушундай зөөкүрдүн кылмышын жашырып, орукчан деп, орукчан кыздын үстүн кемсинтип, буну адам катары көрбөй, ушунча жылдан бери энеге дагы, кызына да ушундай мамиле кылып келген адамдарды биз эмне кылышыбыз керек? Биологический экспертиза бул көптө чыгып келчү неме дейт. Мен аны окушум керек да азырчы. Şu фактындар эле аныктап тыянак чыгарышат да дейт. 1-2 күндө эле дейт. Зордуктоо боюнча тыянакты сразу эле чыгарат дейт. Биологический экспертиза деген половой акт болгонбу, ошону аныктоо дейт. Эми ал 30 декабрда болсо, азыр деген 8 январь, эми ал кандай болот? Түшүнбөй калдым мен. Иши кылса жанагындай кемсинтип, менин кебетем асылып, менин ким экенимди жазып, мага жаман жазгандар өзүңөрдү биринчи карап алгыла. Силер деген элдин укугун коргоон эмессиңер. Силер өзүңөрдүн укугуңарды да коргой албайсыңар. Мага ишиңер түшүп калбаш үчүн жазбай эле койгула, көрбөй эле койгула эфирде. Жардам берем дегендер таратышып койгула, жардам берем дегендер мына Айда деген кызга мен чоң рахмат айтам. Ошол кызга сиздин номериңизди берип коеюн. Бул деген жакшынакай кылып адвокатыңыз болуп, сизге юридикалык маселелер боюнча жардам берет, эже. Эми сиздин айта турган сөзүңүздү айтып бүттүңүзбү? Ооба. Урматтуу элим, мен бүгүнкү учурдагы ушул коррупция, ушул жеги-жаат таанышчылык, мына ушулардын баардыгы жоюлсун деп атат. Урматтуу Садыр Жапарович, Садыр Жапаров жана ошондой эле Камчыбек Кыдыршаевич, биз сиздерге терең жүрөгүбүз менен ишенебиз. Мындай эмнелер жайылып, канат бутагы жайылып баратат. Энелердин көз жашы токтобой жатат. Мындай эмнелер көбөйүп атат күндөн күнгө. Аны биз немелерден көрүп атабыз, телевизорлордо, баардык жерлерден маалымат алып атабыз. Ушунун баардыгы ушул тааныштуулардын кесепетинен ушундай жолго барып атат деген түшүнүгүм бар. Эми бул ишти акыйкаттык менен чечет деген дагы чын жүрөгүм менен сиздерге ишенич артам.
бийлик жетекчилигинен эже жардам сурап атат, себеби дегенде үйдөн чыга албайм деп атат. Үйдөн чыга албайм, бара албайм, басып барып жардам сурай албайм деп атат. Ошон үчүн деген үйүнө келдим мен. Илабаңыз эже. Ne деген гана ордуктарды көрүп кеттим го. Ал үчүн өзүм билем го эмне башыман өткөнү. Үйдөн чыга албаган үчүн жардам сурап атасыз эже. Бул иш эмне себептен жабылып калышы керек, ошон үчүн жардам сурап атам. Эже акыйкатчы эжекебиз дагы бар да. Акыйкатчы эжекебиз дагы бар да. Адам укугун коргогон эжекебиз бар да. Ошол кишиге дагы кайрылып коесузбу? Кайрыла бериңиз эже, мен тартып атам. Урматтуу эжеке, сизге кайрылам. Аты жөнүңүздү деле билбейм. Акыйкатчы эжеке. Акыйкатчы эжеке, сизге кайрылам. Ушундай кыйын акыбалда турам. Мени ошол жекжат тааныш билиштердин аркасы менен бул иш жабылып калбасын. Мен ошол тарабынан сиздерге өтүнүп суранам. Бул иш каралыш керек. Дагы мен бул ишти токтолуп калуусун неметпеймин. Каралыш керек бул иш. Мага чалышса мен сиздин номериңизди берип коеюн эже, азыр мен аяктап коеюн эфирде. Эмне себептен мен ушундай урукчан кыз багып атып, эмне себептен мен психбольницага жатышым керек. Сени психбольницага жаткызабыз да, если 102 чалсаң же болбосо башка бирөөлөр чакырып келсең деген сөздөрдү айтылды мага да. Мен ошол себептен дагы неметип атам. Кооптонуп атам. Эмне себептен мен ушундай урукчан кыз багып атып, сөздөрүм орундуу, жаз десеңер жазып берем любой нерсени. Эмне себептен мен психбольницага жатышым керек. Үйдөн чыга албай коркуп отуруп, мен эмне себептен психбольницага жатышым керек. Туура айтып атасыз. Ленин райондук РОВД бөлүмүнүн башчысы Байгазиев мырзага да бир нерсе айтып коеюнчу, маалымат ушул түз эфирден пайдаланып. Кечээ ушул эже келчи Алтынай келчи мен эшикти бекитип алып коркуп отурам дегенинен кеч кирип кеткен болчу, кечки саат 6-7-8 болчу эже. Анан ошондо мен деген дежурныйга чалып айттым. Тиги ошол ЖД вокзалдагы 2-гомдогу тергөөчү күйөөсүн чыгарып жибериптир, ошо күйөөсүнөн коркуп атат экен, кызын зордуктап кетти деп атат. Десем, номерин бериңиз деди, номерин бердим. Берсем, ким чалды эже? Капитан чалды дедиңизби? Не дейт? Фамилиясын аты жөнүн айткан? Жок, айтпай эле коюңуз эже атын. Капитанмын дедиби? Ленинский РОВДдамын дедиби? Эмне дейт? РОВДдамын деди. Бул иш каралат. Биз азыр судмед экспертти күтүп атабыз. Судмед эксперттен жыйынтык келелек, жыйынтык келсе эле бул ишти карайбыз деди. Анан менин суроом, Алтынайга чалба, эч кимге жазба, эч кимге айтпа дедиби? Ооба, ушундай сөз бар. Ооба. Ошентип кайрылба деди эч кимге. Ошол мен прием дежурныйга чалгандан кийин дежурный номерин берсе, ошол бир капитан, Ленинский РОВДдан бир капитан чалыптыр. Анан чалып, эжеге айтыптыр, Алтынайга чалба, жазба, эч кимге айтпа. Ар кимге чала бербе, эч ким менен сүйлөшпө дептир. Бул деген эмне? Эмнеге мага чалбаш керек? Эгерде силер камаган күйөөсүн чыгарып койсоңор, укпасаңар, канча жолу кайрылса, реакция кылбасаңар, даже сот деле ошентип жөн жашабайсыңбы деп баягы кыргызчылыкка салып койгон турбайбы? Анан эмне кылыш керек? Байгазиев мырза, сиз ушул нерсени көзөмөлгө алып койсоңуз, ЖД вокзалдагы ГОМдогу кызматкерлериңер, андан башка дагы башка толтура кызматкерлериңер бир асындай өзүнүн милдетин так аткарыш керек деп эсептейм. Анткени баягы күч структураларынын иретке тартипке келтирип аткан Кадыршаевич Ташиев
мырза канчалык аракет кылып атса, ошол кишинин эмгегин силер жокко чыгарып атасыңар да. Ал киши айтып атат, мындай кылмыш болгон болсо, аны деген жанагындай мыктылап тергеш керек. Анан кийин деген баягы адамгерчилик кылыш керек. Сыпа мамиле кылыш керек. Маданияттуу болуш керек деп атат да. Анан жанагы кол ирисине тартат болуп, кызматкерлериңиз канча жылдан бери ушинтип кыйналган эне менен баланын көз жашын төктүрүп туруп, кеч экспертизага берип атат, камактан чыгарып коюп атат. Азыр деген баягы жаңы жылдык каникулда болуп, эч ким менен эч кимдин иши жок болуп атпайбы? Бардыгы эс алууда. Бирок деген силердин жумушуңар токтобойт да, мен билем аны. Врачтар менен милиция силер деген ар дайым түнү күнү иштейсиңер. Эми эмне кылыш керек? Ушул маселени көзөмөлгө алып, өзүңүз ушул ЖД вокзалдагы 2-комдогу балдарыңызды тизип, аларды деген өзүнүн милдетин так аткарганга чек жейип көзөмөл кылбасаңыз болбойт. Себеби дегенде мына кыздын акыбалын өзүңөр көрүп атасыңар. Ушул эфир президентке, Ташиевке, МВД министрине, Байгазиев мырзага жетиши үчүн таратып коюңуздар, дагы суранам. Таратып коюңуздар. Эфирди мен жыйынтыктай берейин. Мен карап отуруш мен үчүн, мен кече эле эжемага толтура далилдерди жөнөткөн. Ошол далилдерди көрүп эле мен кече жүрөгүм ооруп, давлением көтөрүлүп, бир сыйра ыйлап, эмне кылышымды билбей, анан бүгүн эже мен эмне кылам, келбесең болбойт, сенден башка эч кимге ишенбейм дегенде, анан кийин келип баланы, кыздын акыбалын көрүп мен аябай жаман болуп атам да. Карап отуруш орусча айтканда невозможно. Аяктай берейин эже, айта турган сөзүңүздү да. Эми мен тилегеним, максатым буюрса деп тилегеним, экспертиза өзү кандай болсо ошондой чыгыш керек. Экспертизаны бурмалабаганга аракет кылыңыздар. Байгазиев мырзага айтып атам, тергөөчүлөрүңүз бурмалабаш керек. Зордукталган эмес деп чыкса, анда эне менен баланын тагдыры эмне болот? Мына өзүңүз уктуңуз, кызды текшергенде буга чейин эле зордукталып жүргөн деп айтылып атат да. Анан кийин деген камалыш керек ал киши. Баягы ушул иштин өтөсүнө чыгып, тергелип бүтмөйүнчө камалып туруш керек болчу. Бул жаш балага, майып кызга, өзүнүн кызына кордук көрсөтүп атат, зордуктап атат. Эми аны сот чечет албетте, бирок деген ошол эненин жүрөгү алдабайт го. Дагы бир нерсени айтып коеюн. Ушинтип бирөөлөргө жардам берип, укугун коргоп, коомго ый көз жашын жеткизейин десең, эме РОУД кызматкерлери, тергөөчүлөр чакырып, мени допроско чакырганда көп жолу болгон. Мен эч кимге айтпайм. Аны айтып арызданган эмесмин. Анан эми азыр ушул маселеде дагы Аида Абдрахманова эжеке, сага айтып атам, жакшы билесиң, ушул баягы коомго жеткирип койгон мени күнөөлөшүп, эмнеге жеткиресиң, эмнеге барасың деп мени допроско чакырган күндөр болгон. Ошону кантип түшүнсө болот? Эгерде мен келбесем, коомго жетпесе бул маалымат, анда бир күнү деген эненин жүрөгү жарылып өлүп калыш керек. Анда чындап эле балдары коркуткандай психбольницага алып барып жаткырып койсо, кыздын тагдыры эмне болот? Силер деген чындыкты айткан адамды допроско чакырып, камап, кордобогула да. Чындыкты айткан адамды, наоборот, жардамчыдай көрүп, биз ошону көрбөй калыппыз, ушул биз көрбөгөн нерсени көрсөтүп атат Алтынай деп, наоборот, ишиңерди жакшы аткарып чыңа алсаңар жакшы болмок да. Буга чейин айтып атам эже, ушинтип мени чакыргандарга барсам, мени деген допроско чакырышкан да.
андагы бир күлкүлүү кылышат да. Неме ровдда иштеген эмес, бирок деген жанагындай внештатный сотрудник дегендер болор го, ошолорго арыз жаздыртат да. Внештатный сотрудник РОВД жазат. Алтын Арыстанбекова деген Facebook пайдалануучу паланча жерге барып, паланча жөнүндө сөз кылып, паланчадан интервью алды деп мен үстүмөн жазат да. Анан мен допрос берип жүрдүм да, допроска барып жүрдүм да. Ушул нерсеңерди токтотсоңор, андан көрө энеге жардам бергиле, кыздын укугун коргогула. Булар дагы биздин жарандарыбыз. Сиз көз карандысыз журналист, сиздин толук укугуңуз бар элге чындыкты жеткирүүгө туура. Бирок деген ошол журналисттер, чындыкты айткан журналисттерди камап атпайбы? Допроска чакырып кыйнап атпайбы? Мен ошону айтайын деп атам. Кана ошо журналисттерди камап атканда ушинтип колдосоңуздар жакшы болот эле. Себеби дегенде мен кече келе албай калдым. Анан ушул мен барсам дагы допроска чакырат, дагы камайт. Башка журналисттерге окшоп камайт деп келе албай отурдум эже. Чынын айтайын сизге, мына түз эфирде эл карап турат. Анан бүгүн ыйлаганыңыздан уулуңуз 2 жолу 3 жолу келип уулуңузду киргизбей койгонуңуздан, өзүнүн уулунан коркуп аткан эненин жүрөгү ушунчалык түшүп калган экен деп мен келдим эже. Ушул түз эфирден бетиңерге эле айтып коеюн. Түз эфир аяктады. Колуңардан келсе таратышып, бөлүшүп койгула. Бул маселе ушул үйдө, ушул эфирде, менин эфиримде калып кетпесин. Ушул ишке ашып, эженин талабы, эженин суранычы, өтүнүчтөрү мыйзам чегинде аткарылышы керек. Зөөкүр ата энени канча жылдан бери кордоп, зордуктап, орукчан абалга алып келип, орукчан кызын ушундай жакшынакай сүйлөгөн, баскан жакшынакай кызын ушундай акыбалга алып келген ата камалыш керек, камалып соттолуш керек. Ушуну таратышып койгула. Колуңардан келсе таратып, комментарий жазып, бөлүшүп, жеткирип берели. Ушул үй бүлөдө тынчтык болсун, ушул үй бүлөдө эненин жүрөгү оорубасын. Ата өз атасынан кордук көргөн кыз тынчтыкта жашасын. Ансыз деле майып төрөлүптүр. Эми Кудай берген жашоону жашаш керек, андан мурун өлүп калбаш керек да, бала дегенчи. Рахмат сизге, Алтын эже. Ишиңизде ийгилик болсун. Рахмат сизге. Ыйлабаңыз эже. Эми эл адам экенсиз. Элди колдосоңуз, сизди Аллахым колдосун. Ишиңизде ийгилик болсун. Дагы узак өмүр жашаңыз. Рахмат. Үнүңүз жетсин сиздин дагы, менин дагы. Кыйналган үндөр, ыйлаган үндөр жетсин. Бирок сизди дагы мага окшогон кыйналгандар көп да. Ошол кыйналгандарга жөнөтсөк, сиз бат-баттан чыгыңыз. Фейсбукка чыгыңыз, Инстаграмда чыгыңыз. Журналисттерди камап атат. Чыкпайын дегенде. Чындыкты айтсаң камап атпайбы? Ошол. Бүт ошо тааныштуулар. Сизге көз ыйлабай эле. Ыйлабай эле, жакшы жаңылыктар болсун, Ооба. Айда же жардам берем деди. Буйрса Кудай кааласа. Ооба. Жакшы туруңуз.